Ош шаарындагы Горки, Макаренко жана Тажиматов атындагы мектептердин аймагында жайгашкан. Айрым имараттарга мектептин аймагын бошотуу боюнча расмий эскертүү кагаздары берилди. Ага ылайык жеке тараптар 1 мартка чейин мектептин аймагын бошотушу керек. Жерди бошотуу боюнча расмий кагаз алгандардын катарында Курсантбек Ошоров да бар. Ага 2000-жылдары айыл өкмөт тарабынан жер тилкеси чек катары берилген. Жер Тажиматов мектебинин жанында жайгашкан. Ал жерге 2015-жылы турак жай салып, үй бүлөсү менен көчүп келген. Айтымында үйдүн бардык тиешелүү документтери бар. Бирок жакында тиешелүү кызматтар келип, үй мектептин аймагына кирип кеткендигин белгилеп, жакын арада бузулаарын билдиришкен. Аша сетканы ham bu yoqda qilganmiz. Hozir mana Манакасыга 10 метр, узунуга 40 метр болса. Үйдүн бардык документтери бар. Бирок мектептин аймагында жайгашып калган деп жатышат. Текшерүү келет экен. Сүйлөшүү жолдору аркылуу бузулат деп жатат. Мэриядан келип өлчөп кетишкен. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, Хабибулло Тажиматов атындагы мектептин аймагында жалпысынан 14 имарат бузулат. Алардын 8-и турак жай, калгандары соода жайлар. Үйлөрдүн ээлери шаар мэриясы тарабынан жер же үй берилсе көчүүгө даяр экендигин билдиришүүдө. 2010-жылы түшкөнбүз бу жерге. Бул жерге 2010-жылы келгенбиз. 2 кыз, 1 уулум бар. Мыйзамдуу документтерим баары бар. Эгер мыйзамдуу жол менен чечилип, башка жер берилсе, көчүүгө даярбыз. Каршы эмесмин. Бизге үй берсе, биз жаныбыз менен бузуп кетебиз, жер берсе эгер. Тажиматов атындагы мектеп 1976-жылы курулган. Алгач билим уясынын аянты 2 гектарды түзгөн. Убакыттын өтүшү менен мектептин аймагы ар кандай жолдор менен жеке менчикке берилип, тарып кеткен. Учурда 1 гектардан ашык гана жер калган. Аймак кеңейтилсе, окуучулар үчүн спорт зал куруу пландалууда. Ооба, көрктөндүрөт, жашылдандырат, балдарга ойногонго жашыл зона кылынат. Мына спорт аянтчабыз стандартка ылайык келбей калган экен. Ошону ылайыкташтырып, спорт аянтча оңдолот. Мектеп 1976-жылы салынган экен. Өзү стандарт боюнча мектеп тегереги 2 гектардан ашыгыраак болуш керек экен. Бирок мен 2019-жылы директор болуп келгенде мамлекеттик гос акттын китебинде 1 гектар 20 сотук эле турат да. Анан мына зданияны салып жатканда архитектурный пландарын алыш керек эле. Ошондо биз ошо боюнча эле каттаттырып койгонбуз. Мыйзам боюнча социалдык объектилердин, мектептердин жана бала бакчалардын жерлерин менчиктештирүүгө жана сатууга тыюу салынган. Бирок 2000 жана 2006 жылдар аралыгында мыйзам бузуу жолдору менен жерлер жеке тараптардын колдоруна өтүп кеткен. Учурда мындай жерлерди кайтарып алуу боюнча соттук иштер жүрүп жатат. Соттук иштер 3 мектептин аймагында жүрүүдө. Макаренко атындагы мектептин жер тилкесине чыгарылган мамлекеттик ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан берилген токтомдор бүгүнкү күндө жокко чыгарылып, ал Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан күчүндө калтырылды. Ал эми ошол алардын жүрүшүндөгү сатып алуу келишимдери болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө Ош шаар мэриясынын доо арызынын негизинде доо арызы менен кайрылган. Ош шаардык сотунда бүгүнкү күндө ал боюнча доо арызы менен кайрылып, ошо ал боюнча да соттук териштирүүлөр жүргүзүлүп атат. Маалыматка ылайык, Ош шаарында билим берүү мекемелеринин аймагында жайгашкан имараттарды бошотуу иштери 1 марттан тарта башталат. Эгерде жер тилкелеринин документтери мыйзамдуу болсо, маселе сүйлөшүү жолу менен чечилет.